Урматтуу достор, мынакей биздин Мадинанын апасына больницага келдик. Сабыр этиңиз эже. Кыргыз элине рахмат айтып коюңуз. Рахмат кыргыз элим сиздерге. Ушунча колдоп келгениңиздерге. Мына токтойт экен. Ыйлабаңыз эже. Менин кызым ишке кетти. Эч Сабыр. Ыйлабаңыз эже, рахмат. Алтыным силер да жакшы болуп кетип, мынакей Мадинанын сиңдиси. Жакшы болуп кетиңиздер, ыйлабаңыздар. Сабыр кылып ыйлабаңыздар. Сиз дагы сизге да күч кубат. Кыргыз эли бүт сиздер менен. Бергениңиздер кабыл болсун, muratыңыздар акыл болсун, жолдор ачык болсун, ниеттер кабыл болсун, каскаган пас болсун. Алладан милет пайгамбардан шапагат болсун. Айтканыңыз келсин. Ниметиге шүгүр. Сиңдим мына кызы, баласы аман калганга. Бул эми Аллахтын колунда. Ар бир адамга өмүрдү өлчөп берген. Мен сиңдим болсо эми Мадина асмандагы ала куш. Айланып барып жок болуп, алтындай болгон Мадеке айтылып жүрүп жок болор. Өзүм да жокто болдум, экспертизада болдум. Ушуну айтып эмне кылдым, жай жанатта 5те көрүшөбүз. Эми бул кыз деген ак куш болуп учуп кетти. Периште болду. Кудайга миңиртебе шүгүр. Эми Алла баарыбызга өлчө өмүрдү берип койгон. Ошондуктан сабыр этиңиздер, сабыр кылыңыздар. Эч бир эне ыйлабасын бирок. Ооба. Бирок чындыкта бизде эч кандай жакшы бардык жактан караган жок. Эң кыйналды элибиз болду. Канча бала кыздар, туугандар бар, кырылып калдылар. Болуңуз эже, сабыр. Мейлиңиздер, Кудай шифасын берсин. Кыргыз эли сиздер менен. Эчтеги биздин жамаатка дагы чоң рахмат. Мынакей жамаатка эмесин аманатты тапшырып коюн. Жакшы болуп кетиңиздер, ыйлабаңыздар. Жакшы туруңуздар. Кош келипсиздер. Кыргыз эли мынакей барыңыздардан суранам. Жатпай бардыгыбыз колубуздан келген жардамга чакырам.